Assalamu alaikum. Daha bir жолу момун мусулман бир туугандар, касиеттүү, кылым карыткан, айкөл, кайрымдуу кыргыз элим. Мына булай бурса, биз Ак ниет аманат коомдук фонд мекенибизде чыныгы муктаждар үчүн жана мекенибизде аябай оор, тагдырдын оор сыноосуна кабылган инсандар менен сиздердей кайрымдуу, берешен мекендештердин ортосунда көпүрө болуп берсе экен деп ушул фонд түптөлгөн. Анча кыргыздын уулдарынын намыстарын, сезимдерин ойготолу, ынтымакка чакыралы деп ушул фонд түптөлгөн. Кудайга шүгүрлөр болсун. Мына бүгүн 20 декабрь күнү Татынайым жашааттуу кайрымдуулук марафон болуп өттү Бишкек шаарынын Чынар Гум соода борборунун алдында. Бишкек шаарында биз 10-ында келген экенбиз. 9-ында 10-нан бери бүгүн 20-сына чейин 10 күн катар кайрымдуулук марафон болуп өтөт. Бир эле Татынайымга эмес, Эламан деген бир тууганыбызга алайдан, жана Актан деген бир тууганыбызга 2 күн өттү, Эламанга 1 күн өттү. Бардыгына колубуздан келишинче тегиз карап, баарына бирдей тегиз жардам берели деген аракет. Мына Кудай буйрса ошо элдин аманаты, элден чогулган аманат бүгүн сиздердин алдыңыздарда түз эфир тартылып атат. Сиздердин алдыңыздарда отчеттук негизде эсептеп, так суммасын билип, анан Кудай буйрса Татынайымдын ата энесине тапшырып берели деп тура көрдүк. Неме кылсак, төксөк. Мынакей туугандар, азыр айтып өткөндөй эле ошол Чынар Гум соода борборунун алдында бүгүн болуп көрбөгөндөй ал жерде элдер аябай чынында таң калышты. Анткени ал жерде момундай кайрымдуулук марафон биринчи жолу өтүп атат десек деле жаңылбайбыз. Ал жерде бир концерттер, же болбосо бир компаниянын бандай рекламный компаниялардын концерттери болуп түшкөн. Бүгүн ал жерде кайрымдуулук марафон концерт болуп өттү. Бир кызга, бул Татынайым деген карындашыбызга жардам берип коюңуздар. Өз ыктыярыңыздар менен. Эч кимди эч качан бизге мажбурлоо жок. Жолдон бирөөнү тосуп алып, бул жака жардам бер, сен бул жака салып кет деген эч кандай жок. Мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, жардам берип өтүңүздөр деген кайрымдуулук марафон болуп өттү. Кудайга шүгүрлөр болсун. Элден айлансаздык бар экен. Эл мынакей колунан келген жардамын беришип, иншалла. Мына ошо элден чогулган аманат. Айта кетчүмаз эле, негизинен бир четинен жакшы эле болуп атат. Анткени бизде акыркы убакта чынында биздин анча мекендештерибиз орусташып баратабыз. Кайрымдуулук эмне экенин билбейбиз, сооп эмне экенин билбейбиз. Бүгүнкү күндө жасалып аткан жумуш бул эмне деп аябай таң калып сурап кетип атышты. Эмне кылыш керек дейт да? Эмне кылыш керек деп. Ошондой инсандар бар экен. Кээ бир инсандар баласына үйрөтүп, ушу балам дагы кийин кайрымдуу болсо экен деп баласына салдырып, же болбосо кээ бир инсандар баласы кызыгып жаш нарсте карап кетип аткан болсо, суда не смотри дегенде орусча сүйлөп, давай кеттик деп ушундай нерселер да болот экен. Ар кандай көз карашты көрдүк. Чынында Кудай буйрса биздин эң башкы ниетибиз мекенибизде муктаж инсандар аз болсо экен, ушундай кайрымдуулук жумуштар көп болсо экен, жаштар ушул жумушту көп кылса экен. Бул жумуш менен бир эле биз эле эмес, болсо бир эле фонддор эле эмес, ар бир инсан ушул жумуш менен мындай дайыма жанында ала жүрүп, дайыма жардам берип жүрсө экен деген ниетте Кудай буйрса ушул марафон болуп отурат. Эшимде болот.
Bunlar da aksiyon şunlar taklap жүрген екен келіп яшке салып қойдық. Рекламный окшош да. Өздерін реклама үшін жыға салып тұр да. Мұсылман салды екен деймін да. Жақтайлық қыш жылдар екен. Ертең Құдай бұйырса, ушул қайырымдылық марафон чоң алайлық Чопу Коргон Теректүү айылынан ошо Боор орусуна чалдырган эл аманга Ош базарында болот. Бөрсү күнү Кудай буйрса иншалла актан бир тууганыбыз эки бөйрөгө уурап бөйрөк операциясына муктаж актан бир тууганыбызга Орто Зайга Кудай буйрса болот. Анан айта кетчү маселе чынында сооп издеген инсандар аз эмес, чынында көп. Ар кандай орусча айтканда ар кандай варианттар менен издеген инсандар көп. Кантип сооп тапсам экен деп аракет кылгандар бар. Бир эле акча берип эле жардам көргөз эмес, морально, материально жардам берсек да болот. Мына ошол инсандардын бир эле мисалы азыр менин жардамым мисалы артыбыздан келип эч ким көрбөй эле койсун, эч ким билбей эле койсун. Билдирip кылган болуп калбайын деп жардам берген инсандар бар. Көргөзбөстөн мындай чоң акчаларын салып койгон инсандар бар. Ар кандай аракет кылгандар бар. Мына жашы улгайып калса дагы биз кыла турган жумушту мынагы Кудай буйрса биз менен бул жумуш Бишкек шаарында актан бир тууганыбызга башталгандан бери мына жаныбызда жүрөт. Сагынбай жүрөбүз. Сапар агабыз. Мен ыраазычылык билдирем, ушундай агаларыбыз бар экен. Кече чогуу отуруп, чынында ар бир сөзүңүздөн мындай өзүбүзгө таасир алдык. Чынында биз мындай жасап аткан жумушубузга мындай айтканда поддержка берет. Ар бир сөздөрүңүздөр бизге дух берет, чынында. Бир эле морально эмес, материально эмес, морально жардам берсе дагы кандай гана изилденип аракет кыласың. Агаларыбыз бар экен, бир туугандарыбыз бар экен, элибиз бар экен, Кудай буйрса аракет кылабыз иншалла. Өзүңүз айтып кетсеңиз да, өзүңүз айтып кетсеңиз, мына 4 күндөн бери марафонго катышып атабыз. Актан бир тууганыбызга чыккандан бери өзүңүз кошо бардыңыз. Өзүңүз бул жумушка мындай бекерчи болуп катышкан жериңиз жок. Сиз дагы бир соопко ээ болуп калсам, же болбосо бир жаштарга татыктуу үлгү көргөзүп калсам деп ушул жолдо жүрөсүз. Өзүңүз мынакей азыр түз эфир болуп атат, видео тартылып атат. Айтып кетсеңиз, ушу сиздердин сөзүңүздөрдү угуп, сиздер барсыздар, биз жашап атабыз Кудай буйрса бул жарык жашоодо. Канчалык кыйынчылык күндөрдү сиздер кечирип келген үчүн мына бүгүн биз мындай жетишкен заманда туруп атабыз. Ошондуктан жаштарга үлгү калтыралуу, жылуузон бир сезимдерин ойгото турган жылуу сөздөрүңүз айтып кетсеңиз сизден суранам. Урматтуу калк, урматтуу туугандар, мынакей азыр эле мына неде турганыбыз ушу кайрымдуулук фонддорду өткүзүп, ушу бейбечараларга колунда жок, ушундай ооруп, кимге кайрылышын билбей жүргөн адамдарга өзүнүн жумушун таштап, өзүнүн кылар иштерин таштап, силерге окшоп эле, башка элдерге окшоп эле бул жигиттер деле коммерция кылып, Россияларга барып иштеп, Россия болбосо ушул эле жерлерде азыр башка адамдарга окшоп эле иштеп, акча таап, ошо акчанын аркасынан кууп жүрсө болмок ушул балдар. Бирок ушул балдардын несине ыраазы болуп, мен ушу 2 күн 3 күндөн бери ушу өзүм ыраазычылыгымды билдирип, ушу колуман келген өз айткандай эле акча жагынан поддержка берип, же болбосо акча салып жардам бере албасам дагы, хотя бы улуу болуп, жакшы сөздөрдү айтып, кишилерди туура жолго баштап, туура сөзүм айтып, ушу айтайын деп ушу жүрөм. Булардан үйрөнө турган улуулар да, кишилер дагы көп нерсени үлгү алып үйрөнсө боло турган балдар экен. Кылган иштери мынакей ак, халал, туурамат мынакей. Ким жардам сураса, ошолорду мына алдына коюп, маңдайына коюп, ошолорду менен кошо жатып, кошо туруп,
ошолордун колунан келген, ошо силер берген ушинтип 1 тыйындан, 10 сомдон, 20 сомдон, 1000 сомдон азыр эле өзү айткан көрсөтүп берген, көрсөтпөй берген инсандардын акчасын мынакей халалдап, ошо колуна тапшырып, колунан келген, өзү билген, өзүнүн колу буту тили жеткен жерине дерин барып, суранып, ошо колунан келген жардамдарды кылган ушундай жигиттерди колдоп таяп, бир колдоп эмес, баардыгыбыз топтолуп туруп ушу колдоп таярсак, бул балдар дагы көп жумуштарды бул кыргыз элине көп жардам берет деген мен көргөн, өзүм ишеним, ынанып, анан ушинтип жанына келип ушу жүргөн жайым. Эми эмне демекмин? Кыргыз калкым, элим, журтум, ата-эне, карындаштар, бир туугандар, ооруган адамга жардам берген өтө сооп болот, сурап койгон сооп болот. Ошол коробка көтөрүп жүргөн болсо, жаман ойлобой, ошону туура көрүп, ушундай балдардын жанына келип, демөөрчү болуп, колуңардан келген кайрымдуулуңарды кылып, жакшы хотя сөзүңөрдү айтып, ушу жардам берсеңер, ушул жигиттер көп адамдарга жардам бере турган жигиттер экен. Дагы ушу балдарга ден соолук, күч кубат берсин, аман болсун, элим аман болсун, элибиздин арасында ушундай жигиттер аман болсун. Булар мындай айтканда билбей, кай жерге жардам берерин билбей жүргөн, же болбосо кай жерден жардам аларын билбей жүргөн адамдарды бирине бирин жолуктуруп көпүрө болуп жүргөн адамдардын бири экен. Ошон үчүн ушундай балдарга, ушундай инсандарга жардам берели биз дагы. Бекер отурбайлы. Эч кандай бир күндүк убактыбыз, же болбосо 1 сааттык убактыбыз, же болбосо бир эле келип, ушул балдар тегерегине коюп, же болбосо ушул балдар баштаган балдардын алдына эмне коробка көтөрүп жүрөсүңөр дебей, келип колуңардан келген жакшы сөзүңөрдү, же болбосо колуңардан келген ушу 1 тыйыныңарды, же болбосо 10 сомуңарды, 100 сомуңарды салып, ушу жардам берип ушу балдардын духовный жагынан да колдоп, моральный жагынан да колдоп, бар жок жагынан колдоп таяп кое турган болсок, кыргыз элибиз аман болобуз, тынч болобуз, бирибиз колдоп таяган болобуз. Аллага дагы бул нерсе жагат. Ата бабабыз да ушу иштерди кылып келген, кылайлы уруктууган адамдар. Мен силерден ошону суранып кетемин. Мындай жигиттерди биз постоянно колдошубуз керек, колубуздан келген жардамыбызды бериш керек. Мен силерден ошону чакырып, ошону суранып кетем. Рахмат жон, мен дайым айтып келем. Биздин канчалаган убагында эмне деген гана күндөр өткөн, эмне деген кыйынчылык, азап күндөр өткөн. Ошол күндөрдү биз көрбөй калдык, бирок Кудайга шүгүр кылайлы. Мына ошол күндөрдү кечирип, ошол күндөрдү бизди коргоп келген ата бабаларыбыз, аталарыбыз, энелерибиз, апаларыбыз аман болсун. Аталарыбыз, апаларыбыз бар, бүгүн биз жарык жашоодо жашабыз. Кантип анан бүгүн биз мондай барчылык жетишкен заманда ыйлап аткан эненин көз жашын карап туруп кайтыгер карайбыз. Мен ошого дайым айтып келем, бир туугандар, келиңиздер, дайым кыйналып аткан инсандар үчүн жардамды берели, кайрымдуу болойлу, берешем болойлу Кудай буйрса. 100 болду. Nak mengarap apa? Dia tak apa.
Мына туугандар, мекендештер, кайрымдуу берешен кыргыз элим. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Арабызда жакшы инсандар бар экен. Чынын айтканда сөз бар. Жакшы инсандар бар үчүн дүйнө бүтүн, дүйнө бекем деп. Ушул сөздө да жан бар экен. Анткени мына кайрымдуу берешен момун мусулман бир туугандар бар экен. Анын арасында кыргыз элим бар экен. Мына Кудай буйрса, канчалаган кыйналган инсандардын кыйынчылыгынан алып чыгып, жолсун ооруп аткан инсандардын оорусунан куткарып атасыздар. Албетте, бунун баардыгы бир гана Кудайдын буйругу менен, бирок ошолго себепчи кылып сиздерди жиберип атат Аллах Таалам. Мына бүгүн 20 декабрь күнү Чынар ГУМ соода борборунун алдында Кудай буйрса кайрымдуулук марафон болуп өттү. Татынайым жашоо аттуу. Буга чейин 3 декабрда Ош шаарында баштаганбыз. Мына жакшы элден чогулган аманат чынында bunday малда эмне деп сүйлөрүңдү да билбей калат экенсиң. Анткени көтөрүп чыккан демилгең эл бар экен, журт бар экен, кайдыгер карабастан колунан келген жардамын берип атышат. Мына ошол Чынар ГУМ соода борборунун алдында бүгүн Татынайым жашоо аттуу кайрымдуулук марафондо жалпысынан чогулган аманат 49.970 сом, $5 жана $5.000 сом, ошондо 54.055 сом, $5 жана монеткалар чогулуп атат. Мына Кудай буйрса, мен айта кетчү маселе, бизге көптөгөн инсандар кайрылып жардамын берип келишет. Мен кээ бир инсандар атымды айтпа дейт, сыр бойдон калсын дейт. Мен анын сөзүнө дагы улак салбастан айтып келем. Эмнеге? Анткени ошондой инсандардан башка жанында жүргөн инсандар үлгү алса экен, ошолорду көрүп бир аз ойлонсо экен, ойгонсо экен деп айтып келем. Мына мен бүгүн кечегине Самаган агабыз, Сапар агабыз Актан бир тууганыбызга барган кезде дагы чөнтөгүнөн алып чыгып 5.000 сом акчасын жардам берип койдум мен, болду. Башка эмне кылмак элем деп басып кетпестен, биз менен кошо катарлаш туруп, марафондо эртеден кечке туруп, Актан бир тууганыбызга да бүгүн Татынайымга дагы марафондо элге ыраазычылык билдирип кошо турду. Алла разы болсун. Мына сиз Самаган Сапар агабыз дагы кече ушу Актан агабызга 5.000 сом жардам кошкон болсо, бүгүн дагы Татынайымдын апасына бизге көргөзбөстөн 5.000 сом акчасын берип атат, берген экен. Мен айтып коем, Сапар ага капа болбоңуз, анткени мен дайым айтып келем, чынында ошо сиздердей инсандар бар экен, ушундай кайрымдуу инсандар бар экен. Мекенибиз дүйнө бүтүн, Кудай буйрса, жаныңыздарда жүргөн инсандар, сиздердей эле 12 мүчөсү түгөл, сиздердей эле мүмкүнчүлүгү бар инсандар момундай нерсе менен иши жок жүрөт. Ошо сиздердей инсандар көрүп ойгонсо экен деп мен дайым айтып келем. Мына ошо сиздерден элден чогулган жалпы аманат 55.000 сом, монетка жана $5. Кудай буйрса, дагы да бүгүн Татынайымдын атасын өткөрүп берип турабыз. Биз Акниет аманат коомдук фонд мекендештер күндө марафон болуп аткан болсо, күнүмкүсүн күндө мына абабыз жаныбызда турат. Атасы эртеден кечке жаныбызда турду. Астыңыздарда түз эфир тартылып атат, мына коробкадан бошотуп аткандан баштап тапшырганга чейин. Биз кээ бир инсандар ойлойт да, эмне пайдасы бар, суукта деле эмне кылып жүрөсүңөр деп ушундай суроолорун беришет да. Биз үчүн пайда, Кудайга шүгүр, мекендештер жараткан Аллах Таалам пайданы жазып атат иншалла, Кудай буйрса. Биз үчүн кыйналып аткан инсандын муктаждыгы чечилген, ошол биз үчүн пайда. Өтө чоң бакыт, мекендештер. Эч кандай могул сиздерден чогулган аманатты фонд бир сомун дагы өзүнө алып калбайт. Алып калган дагы эмес. Мына Кудай буйрса, мына дагы да тапшырылып отурат. Ушул элдин аманаты кызыңыздын ден соолугуна жарасын, Кудай буйрса, аз калды, ден соолугун сактап калсын деп жалпы эл дуасын берип отурат. Өзүңүз жалпы жардам берген инсандарга ыраазычылыгыңызды айтып кетсеңиз, дуаңызды айтып кетсеңиз. Ассаламу алейкум, кыргыз калкым, мусулман бир туугандар. Жалпы кыргыз элим, баарыңарга ыраазымын, терең ыраазымын. Шу жерде музыкада
ойноп жүргөн ушу бизге кызмат кылып аткан агайын инилерге, карындаш эжелерге, мына айылдаш агаларыма, ушу досторума, ушу Ак Ниет Аманат фондуна бардыгына ыраазымын. Баарыңардан Алла ыраазы болсун. Дагы эле болсо силерден жардам күтүп турабыз. Жардамыңызды аябайсыңар деген үмүттөмүн. Алла ыраазы болсун баарыңардан. Иншалла буйруса. Мынакей мекендештер, мен балким атын айтып айтылбай калган инсандар болгон болсо, кап этпейсиздер деп мен туура түшүнөм. Анткени мекендештер аябай көп инсандар жардам берип атат, жардам берип атасыздар. Мен ар бириңиздердин атыңыздарды айтып чыгууга могул жерде убактар, эң башкысы сиздердин ар бир берген аманатыңыздарды, жардамыңыздарды жараткан Аллах көрүп турат. Аллах таалам сөзсүз сиздерге бир ихсаныңыздарды кабыл алат. Ошол жасап аткан сообуңуздарды бир өтө чоң бир соопту жазып турат деп мен ишенем, Кудай буйрса. Рахмат. Мындай абалда чынында айтарга сөзүмдү да таппай калат экенсиң. Ушунчалык ыраазымын. Элге ыраазычылык. Сиздерден ушунчалык эмне деп оозу менен сөзү менен айтууну дагы сөзү менен таппай турам. Аллах ыраазы болсун эң башкысы. Пенде үчүн эмес мекендештер. Биз жасап аткан ар бир жумушубузду бир гана жараткан Аллах үчүн кылып атабыз. Сиздер дагы бир гана Аллах үчүн кылып атасыздар деп билем. Баарыңыздарга рахмат. Аллах ыраазы болсун мекендештер. Рахмат. Алла ыраазы болсун. Урматтуу калайык калкым, эл журтум. Ушу эмне демекпиз эми? Мынакей өзүңөр көрүп турасыңар. Ак Ниет мына коому, мынакей атына заты жарашкан коом экен. Мына бүгүнкү өткүзгөн акция, бүгүнкү болгон ушу коомдук иштер, ушу балдардын кылган, силердин берген акчаңар мынакей туура мынакей ушу жардам сурап турган адамдардын туура колуна тийип, мына эмне демекпиз? Азыр эле айткан Медер деген мына ушул биздин жигитибиз ушул иштерди алып барып, ушуларга жардамды берип, колунан келген бардык жумуштарын аткарып аткан ушул балдардын кылган иши мына көзүңөрдүн алдында турат. Мен эмне демекмин? Бир эле сөз менен айткым келет. Колунда бар туугандар, элдер, журттар ушул Ак Ниет коомуна кайрылып, колуңардан келген жардамыңарды кылып, ушу балдарды колдоп таяп, ушулар аркылуу силердин берген 1 сомуңар, 1000 сомуңарбы, берген канчалык ыраазы болуп берген акчаңар мынакей түздөн түз ушу мынакей муктаж адамдардын колуна тийип атканын мен өзүм күбө болуп, мен да өзүмө окшогон, силерге окшогон туугандарды ушу өзүмө кошуп чакырып кетким келет. Şu jardamыңарды аябагыла, садагасы кетсин кыргыз элинен, бар болгула, аман болгула, ушундай жигиттерди, ушу Медердей жигиттерди ушу колдоп таяп жүрсөңөр эч качан адашпайсыңар деп ойлойм мен. Мен да адашпаймын, мен суранып аткан элим да адашпайт деп ойлойм. Потому что мен көрдүм, өзүм көзүм менен көрүп отурамын, күбө болуп отурамын, көрдүм дагы ошону, мына ушундай жигиттерди жардам берип бутуна тургузуп үйүнө алып келип койгондорун да көрдүм. Мына азыр төшөктө жаткан Актан деген инибизге жардам берип атат. Мына Татынайын деген кызга жардам берип атат. Эламан деген мына алайдан жаш бала бар экен, ага жардам берип атат. Ошон үчүн силер дагы ушуга кайдыгер карабай, салымыңарды кошуп, жардамыңарды кылып, ушул Ак Ниет коомун колдоп таяп, жардамыңарды бересиңер деп мен ишениш менен айтып кетем. Келгиле туугандар. Рахмат жон.